Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга күндөрдүн биринде келип пайгамбардан сураган. Адамдын жанында өзү канча периште жүрөт депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Эко кирамин катибин" деп коет экен. Оң ийинде жана сол ийинде. Булар болсо адам баласынын кылган иштерин, айткан сөздөрүн, ушу амалдарын жазат экен да. Оң жактагысы соопторду жазат экен, сол жактагыларды күнөөлөрү жазат экен. Оң жактагысы жетекчи экен, башчы амир экен. Ал эми сол жактагы болсо бул баш ийет экен. Эгерде адам баласы бир күнөө иш же туура эмес сөз айтып алса, жазайм десе жазбай кое тур дейт экен. Мүмкүн тооба кылып калар, мүмкүн Кудайдан кечирим сурап калар депчи. Анан кийин дагы бир аз убакыттан кийин дагы сурайт экен. Токтоп тур. Дагы бир аз дагы бир сурайт. 3 жолу ушундай болгондон кийин анан эми бул Алладан уялбаган. Ушунда дагы ушундай бир жаман шерик экен, эми жазсаң жаз деп коет экен. Бул эко. Анан Аллаху муаккибатум деп коет. Кур'ан-ы Каримде алдынан, артында дагы периштелер болот экен. Мин байн ядайхи ва мин халфихи яхфадунаху мин амрилла деп Алла Тааланын өкүмү менен булар адамды сактай турган алдынан жана артынан эки периште. Ушинтип төртөө болду. Бирөө пешинеде болот экен. Сажда кылганда дуа кылат экен. Алла Таала жүзүңүздү жарык кылсын, дайыма ушу бактылуу кылсын депчи. Сажда кылбагандарга, мынакей аларга каршы дуа кылат экен. Жаратканым ушу жүзүңдү жерге сүрсүн деп. Эки көзүндө эки периште болот экен, ар бир адамда эки периште, жамандыктан сактап турган периштелер. Лабында эки периште болот экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават айтканыңызда, саллаллаху алейхи ва саллам деп, ошону алып сактап пайгамбарыбызга жеткирип бара турган. Ооздо бир периште болот экен. Ушу жаман нерселер, жылан, корт кумурска жаман нерселер кирип кетпесин деп сактап турганга. Ушинтип 10 периште багымдаттан асырга чейин болот экен. Анан 10 кетет экен, кайра 10 келет, асырдан багымдатка чейин. Ушинтип 24 сааттын ичинде 20 периште адамдын жанында жүрөт экен. Дүйнөдө төрөлгөн наристелер бар мусулман болот дейт. Капырлардын үйүндө төрөлсө дагы чын ооба пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан хадисте бар. Ар бир наристе кимдин үйүндө төрөлсүн айырмасы жок. Ал фитратта төрөлөт деген. Иманда, исламда, мындайча айтканда, эгерде аны тек койсо, ал сөзсүз Алла Тааланын бирдигин, жалгыздыгын, бардыгына ишенген киши болуп чыгат деген сөз да. Албетте жөөттөр аны кайра жөөт кылып алат. Христиандар болсо баланы наристени христиан кылып алат. Мажусилер деп коет, отпарастар. Алар болсо мажусилер, алар өзүнүн неме кылып алат. Ушинтип ар бир наристе төрөлгөндө сөзсүз иманда, исламда, фитратта төрөлөт деген. Бизде таласта фасолго акча таратышат, күзүндө фасол чогултуп алышат. Бул болобу? Болот. Буну бейсалам деп коет. Биздин шариятыбызда бар нерсе бул. Алдын ала азыр акчаны бересиз, ал болсо эмени күзүндө Кудай кааласа картошкабы, фасолбу, кандай эгин болсо алып аласыз да. Бул жерде экөөнө тең пайда. Сатып алуучуга да пайда, дыйканчы сатуучуга да пайда да. Ошо бейсалам деп коет. Бунун өзү шарттары бар. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айткан шарты ошо 7 бар да. Эң биринчиден эмнеге акча берип атасыз сиз? Фасолго дедиңиз. Хорошо. Фасолго бул дайым болуш керек, чечилиш керек. Фасолдун дагы кандай немеси, түрү, ошо сорту кандай? Аны да чечишип алышыбыз керек. Кийин аны сен кичинекей, анан чоң деп талаш болбосун. Үчүнчүсү кайрак жергеби же суубу? Кандай жерге? Буну чечип алышыбыз керек. Ушуну айтып коет, баягы джинс, нау, сыфат депчи. Андан кийин дагы канча акча берип атасыз азыр? Буну чечиш керек. Сизге канча килограмм берет? Буну чечиш керек. Качан берет убакытты? Буну чечиш керек. Кайсыл жерде берет? Таластын өзүндө береби, же болсо Бакай атадабы, же Бишкекке алып келип береби, Скалатка алып келип береби? Ошону дагы бере турган, тапшыра турган жайды дагы чечиш керек. Ушулар болсо, анда дурус болот, дурус болот. Жазда 1 жаш козу карызга берип, күздө 1,5 жашар кылып алса кандай болот? Сүткорлук эмеспи? Жок, болбой калат. Маулид тууралуу кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, катышуу ширкпи дейт. Жок, астагфирулла. Андай эмес, маулид деп өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол туулган күнүнө, ошол бир кече, же болсо иш-чара, ошо уюштурулуп келген. Бул өзү жаман эмес, мустахсан, жакшы. Анткени пайгамбарыбыз төрөлгөндөн тартып, дүйнөдөн өткөнгө чейин пайгамбарыбыздын кылган иштери, сыпаттары, фазаилдери, ушулардын бардыгы